Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін Ақбосоғдан сіздерге бір сатылуучу көргөзмөкчүмүн туғандар. Биринчи жолу баары жогун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Саадаева көчөсү жана Профессор Зима көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден дагы дальше батышка карай жүрөсүздөр. 43 көчө, Чүй 43 көчө, 8 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Яндекс деле ошентип жазсаңыздар, сатылуучу үйдүн дарегин сиздер көрө аласыздар. Ары жақтан Маевка тарап менен деле, Малдай гвардия көчө тарап менен кирсеңиздер деле болот үй тарапка тургандар. Эми бар калган маалымат үйгө жетип берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Акбосого Чүй 43 көчө 8 үй болуп калат туугандар. Так, көчө тараптан забор, дарбаза, бул жакта времянка, летний кухня, банясы, и бул жакта чоң үй туугандар. Түндүк чегара бул Песколтон болгон забор бүткөн жерден башталат. Андан ары түштүк чегарасына бул кошунанын заборуна чейин. Жолдор накей кенен, электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган туугандар. Дагы эмне маалыматы? Көчө тараптан үй ээси мондай стяжка коюп тур. Сиздер бул жак менен Маевка тараптан чыгып кетсеңиз болот. Бул жак менен мындайдан Тоголок молдо тарапка деле чыгып кетсеңиздер болот туугандар. Так, эми андан ары силерге кордосун келип калган маалыматты берейин. Айта кетчү нерсе, жакын жерде жөө бар экен, аралыкта мектеп, садик бар экен. Андан ары эми мынакей бул коросу алды тарабы мондай навес. Так, ал жакта 13кө 8 болгон үйүбүз. Стенасы сырткы тарабы кирпич, ички тарабы бушпаган. Кирпич туугандар негизинен ошол үй жылуу болсун деп ушинтип бүтүрүлгөн. Үйдүн жылы 2014-жылы бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан темирден решеткалар, пластик терезелер туугандар, тегеренте участок забор менен тосулган. И алды тарабында мынакей дагы монча денен жайы. Мынакей. Бул жакта мына времянка, летний кухня, банясы, очокона, складтар, чоң склад экен мынча туугандар. И черешня жана башка бактары, бул жакта көмүрканасы туугандар. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Эми сиздерге кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Бул үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги, ушундай темирден болгон эшик орнотулган. Андан ары кирсек, бул кире бериш прихожкасы жана коридор дейсизби ягына. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Киргенде оң тарапта бир бөлмө, мынакей көрүп турсаңыздар ремонт. Тол тарабой, чыгыш тараптан терезе, отопление материалдары, полдор жыгачтан болгон пол. Отопление, второе отопление, көмүр менен жылтан котел, үйдү жылтат. Жана бул жакта экинчи бөлмөбүз үйдүн туугандар, мынакей түштүк тарабынан терезе, мынакей мындай обой. И бул жерде дагы бир бөлмө, чыгыш тараптан катарынан терезелер. Көрүп турсаңыздар ремонт. Полдор жыгачтан болгон пол. И бул жерде мынакей батыш тараптан терезе. Мындай ой экен мынакей. Бул үйүбүздүн эле акыркы бөлмөсү. Так. Андан ары эми сиздерге корпосуну көргөзөйт туугандар. Бул жерде мондай бир бөлмө отопление котелу. Түндүк тарабынан терезенин оң тарапка карай берсеңиздер, мондай дагы бир бөлмө, мынакей. Батыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. Бул жакта тамак жасаган кухня катары, бул жакта негизинен тамак жеген ушундай бөлмө катары колдонсоңуздар деле болот. Же болбосо швейный цех үчүн деле жакшы вариант. Акбосого тарапта швейный цехтер көп туугандар. Дордой базарына деле бат эле барсаңыздар болот. И бул жактан ошол швейный цехтер көп болгондуктан иштеген адамдар деле көп. Киши кылса ошол жакта Нижняя Ларча, Акбосого
ошол Дордой тарапта швейный цех деле көп же, Дордой базары жакын болгондо. Анан бул жакта чоң кечиресиз, бир аз чарчаганда же бир аз кээде ушундай иштин жүрүшүндө ушундай сөздөр деле болуп калат. Чоң склад и дагы бир склад очок, анан баня, жана мондай кухня тургандар. Кухонный мебелдер, вытяжка, раковина суу чыгарылган. Банясы, жана банянын топкасы бул жакта. Банянын ички тарабы. Андан ары дагы эмне маалымат? Бул жакта бир склад, очокхана, анан дагы бир бакта орточо склад. Бул жагы чоң склад экен туугандар. Ушундай эшиги. Дагы эмне маалыматы? Ал тарабы брусчатка. Гүлдөр. Так, бул жагында мына бактар жана көмүрканасы туугандар. Үйүбүздүн түштүк батыш тарабынан көрүнүшү. Баасы бул үйдүн $52,000 сурап атыптыр үй ээлери. Андан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.